Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Нарын облусунун Ат башы районуна курула турчу логистикалык борбордо соодага эмес өндүрүшкө басым жасалат. Бул тууралуу курулуштун инвестору Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ЖЧКсынын жетекчиси инвестор Эмилбек Абдыкадыров маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында логистикалык борборду курууга 176 гектар жер ижарага берилген. Бөлүнгөн аянттын 80 гектарына оңго чукул завод, фабрика куруу пландалууда. Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин биз жаңы технологияларды чыгарган завод, фабрика салышыбыз керек. Мисалы, азыркы учурда Белоруссияда жогорку технологиялык 50 завод бар. Жок дегенде бул зонага онго чукул завод салууну көздөп жатабыз. Мисалы, телефондун мониторун чыгара турган компания менен азыркы тапта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул компаниянын учурда 5 өлкөдө филиалы бар экен. Бизге да ачкыла деп жан өрөп жатабыз. Ошондой эле жашылча жемишти 2 жыл өзүндөй кылып сактаган кампа салынат. Бул боюнча англиялык компания менен сүйлөшүү болуп жатат. Эл аралык деңгээлде көргөзмө борборун курууда планда бар. Ага азыртан эле Түрк, Белорус, Казак, Араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү акча салууга даяр экенин билдиришти, деди Абдыкадыров. Анын айтымында курулуш иштеринин биринчи этабы 2020 жылдын апрель айында башталат. Ал эми логистикалык борбордун өзү толугу менен 8 жылда аяктайт деп пландалууда. Эске салсак, 2019 жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, тараптар бир топ документтерге кол койгон. Анын ичинде Нурстроймонтаж ЖЧКсы жана One Lead One Trading Limited компаниясынын ортосунда соода логистикалык борбордун курулушу жөнүндө келишимге да кол коюлган. Долбоордун сметалык баасы 280 миллион АКШ долларын түзөт. 2019 жылдын этегинде өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев анын пайдаланууна капсула салып келген. Бул индустриялык соода логистикалык борбордун инвестору Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ЖЧКсы. Анын негиздөөчүлөрү Лю Ин, Эмилбек Абдыкадыров жана Ван Цзюн. Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин жетекчиси Шумкарбек Адылбек уулунун айтымында, логистикалык борбор курула турчу жерди инвесторлор Нарын эркин экономикалык аймагынан 49 жылга ижарага алышкан. Азыркы тапта инвесторлор жердин ижара акысынын 43 миллион сомго чукулун төлөшкөн. Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси болуп дайындалган Азимбек Бекназаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатат. Журналисттер тарабынан ага мен 5 президентти көрдүм, алардын бири да өзүнө сын айткандарды уккан эмес. Бир эле Сооронбай Жээнбеков угуп жатат дедиңиз. Конкреттүү кайсы реформаларды жасады деп айта аласыз деген суроо берилди. Буга Бекназаров билген адамга Сооронбай Жээнбеков чоң реформаларды жасады. Мисалы, өлкөнүн айдоочуларынан бери башкарып алган Атамбаевдин режимин сындырды. Ошол режим менен 2 жыл күрөштү. Бакиев Акаевдардын учурунда коррупция жетпесе да Атамбаевдин учурунда коррупцияга кайтып барып, ошол кездеги коррупция менен күрөштү. Ал эми Атамбаев өзүнө өзү кылып алды. Ал мурдагы өлкө башчы катары Кой Таштагы үйүнө куралдуу адамдарды топтобошу керек болчу, деди ал. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев жубайы Раиса Атамбаева, улуу баласы Сейитбек жана кичи уулу Кадыр менен жолугушкандыгын Спутник Кыргызстан агенттигине адвокаты Сергей Слесарев тастыктады. Анын айтымында жолугушуу шейшембиде өткөн. Алмазбек Шаршеновичтин ден соолугу жакшы, эч нерсеге даттанган жок. 7-8 августтагы Кой Таш окуялары боюнча материалдарды изилдеп, кээ бирлеринин жыйынтыгы менен тааныштым. Ал эми психиатриялык экспертизанын жыйынтыгын көргөн жокмун. Ошондуктан бул тууралуу эч нерсе айтып бере албайм, деди Слесарев. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 2019 жылы 7-8 августтагы Кой Таш окуяларынан соң камакка алынган. Учурда Атамбаев 8 эпизод менен шектелип, УКМКнын тергөө абагында. Кой Таш окуясы боюнча 12 киши шектелүүдө, кылмыш иши 50 томдо түзгөн. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Германиядагы шаардын атын кайрадан туура эмес айтып алды. Төрага Франкфурт на Майне деген шаардын атын бул ирет Франкфурт на Майне деп окуду. Жумабеков бүгүн парламенттин жалпы жыйынында 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатуу өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргызстан менен Германиянын өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун окуган. Эскерте кетсек, буга чейин төрага Франкфурт жана Майне деп айтып алып, коомчулуктун сынына кабылган.
Саясатчы Азимбек Бекназаров кыргыз жерлеринин коңшуларга өтүп кетишине Адахан Мадумаровдун күнөөсү бар деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн 16 январда маалымат жыйынында билдирди. Ал Мадумаровдун 3 тарыхый документке кол койгондугун айтып, төмөндөгүлөргө токтолду. Казак-кыргыз чек арасы каралып жатканда Каркыра, Көксай, Токмоктун маңдайы, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте Жогорку кеңештин төрагасы Мадумаровдун макул деген добуш менен анын колу турат. Азыркы учурда Айбалаев менен тартышып жүрбөйбү? Чек ара боюнча меморандумда Улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы катары Адахандын колу бар. Анын ошол кызматта туруп, меморандумга кол койгонго укугу бар эле. Өкмөт Жогорку кеңеш президент кол койгонго укук берген эмес. Ысык көлдүн жээгинде Казакстанга өткөн 50 гектар жер менен 4 анклав бар. Алар Казакстанга мөөнөтсүз өткөрүлүп берилген. Мадумаров, Данияр Үсөнов экөө кезексиз жыйын өткөрүп, казактарга өткөрүп берген. Чек араны бир күндө өткөрүп берген. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат, деди Бекназаров. Алмамбет Шыкмаматов партиянын сыналган мүчөсү лидерлеринен болгон. Эң оор кыйын кезде өзүнүн туруктуулугун, тайманбастыгын көргөзгөн партиялаш жолдош болду. Партия жөнөткөн бардык кызматтарда ал татыктуу иштеди. Партиянын гана эмес, өлкөнүн ишеничтүү мамлекеттик ишмер катары өзүн көргөзө алды. Албетте анын күтүүсүздөн кетиши партиянын шансын көбөйткөн жок. Анын бул кадамы жалпы партиялаштар үчүн гана эмес, мен үчүн дагы күтүүсүз болду. Анын сөзүнө ишенсек, Шыкмаматовдун өзү үчүн дагы күтүүсүз болду. Иштин мындай өңүттүү өнүгүшү биз үчүн абдан өкүнүштүү. Кеп шайлоо алдындагы эсеп кысап, кызыкчылык менен эмес, накты адамгерчилик менен байланышкан өкүнүч. Алмамбет саясаттан кетпейм, өз ишимди идеологиялык тектеш күчтөр менен улантам деп айтты. Анын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Кайда болсо да ал биздин ата мекендин кадры, биз даярдап Кыргызстанга тартуулаган кадр болуп кала берет. Бүгүн 16 январда Азимбек Бекназаров маалымат жыйын берди. Ал сөз башында маалымат жыйын өткөрүүсүнө Конституцияга элдик демилге менен киргизилген референдум жөнүндөгү мыйзамды депутаттар колдобой жаткандыгы себеп болгонун белгиледи. Айрым депутаттар айтышты, ушул мыйзамдын эч нерсеси жок, юстициянын сайтында жок деп жатышат. Мен айтып берейин, бул эмнеден улам чыккан мыйзам. 2017 жылы Кыргыз өлкөсүндөгү улутчул мекенчил күчтөрдүн меморандуму түзүлгөн. Ага 97 саясий коомдук уюмдун өкүлдөрү кол койгон. Анын арасында Равшан Жээнбеков, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Ахматбек Келдибеков жана башка салмактуу саясатчылардын колдору бар. Биздин максатыбыз өлкөдөгү же авторитардык коррупциялык бийликти кантип сындырабыз, ошонун үстүндө иштей турган болгонбуз. Ошол кезде Атамбаев бизди адам катары көргөн жок, бизди жолоткон жок. Биз 2018 жылы курултай өткөрдүк. Ошондо авторитардык башкаруудан кутулуунун 3 жолун таптык. Башкаруунун түрүн элдин тандоосуна берүү, шайлоо системин өзгөртүү, бийликтин эл алдындагы жоопкерчилигин жогорулатуу. Бул боюнча биз азыркы президентке сунуш бердик. Мындан тышкары реформаны мурдагы президенттерде болуп жүргүзбөңүз дедик. Мурдагы президенттер реформаны өзү айланасына шайлаган 6-7 киши менен жүргүзөбүз деген жолду тандашчу. Ошол мыйзам долбоорго кол койгондор бүгүн тескери сүйлөп жатышат. Бизди мыйзам жазганга укугу жок дешүүдө. Биз мыйзам долбоорун жазганга лицензия алганбыз. Өткөн жылы жөнөткөн мыйзам долбоорду эми карап жатышат. Кеч болсо да караганына рахмат. Бул мыйзам долбоорунун автору 12 адам жана 12 миң шайлоочу. Мен 5 президентти көрдүм. Бири дагы өзүнө бийликке каршы пикир айткандарды уккан эмес. Тескерисинче жок кылгыла, ташпаранга алгыла дешчү. А бул президент бизди угуп жатат. Бири дагы өзүнө бийликке каршы пикир айткандарды уккан эмес. Тескерисинче жок кылгыла, ташпаранга алгыла дешчү. А бул президент бизди угуп жатат, биз менен кызматташып жатат. Жогорку кеңеш менен өкмөт карабай койсо да президент карап чыгып, ооба бизге ушундай реформа керек деп жооп берди. Президентти экс-президенттерди курултайга алып келип, өлкөнүн келечек жолун тандап алышыбыз керек. Ата-бабаларыбыз ушундай жол менен иш кылган, курултайга чогулуп, кеңешип, өлкөнүн келечегин тандашкан, деди Бекназаров. Мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров, Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн мурдагы президенттери менен жолугуп, өнүгүүнүн жолун бизге талкууласа болмок деген ойдо. Бул тууралуу ал бүгүн уюштурган пресс-конференциясы учурунда айтты. Анын баамында учурдагы президент мындан мурдагы өлкө башчыларынан айырмаланып турат. Азыркы тапта мени Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, сүйлөшүп алды деп сын пикирге алышууда. Мен 5 президентти көрдүм. Алардын бири дагы ага карата сын айткандарды жактырган эмес. Алар андай адамдардан кутулуунун жолун издешкен. Ал эми учурдагы президент элдик курултайдын кеп кеңештерин укту, дейт Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров. Ошол эле учурда элдик курултай иштеп чыккан сунуштарды жогорку кеңештин айрым депутаттары четке кагып жаткандыгына нааразы экендигин билдирди.
16 январда саясатчы Азимбек Бекназаров бийликке нааразычылыгы бар экенин айтты. Бул боюнча ал маалымат жыйын учурунда билдирип, нааразычылыгы өлкөдөн качып кеткен мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен байланыштуу экенин белгиледи. Ал президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Данияр Үсөнов Беларуста Даниил Урицкий деп аты жөнүн өзгөртүп алган. Өмүр бою камакка алынган адам Данияр Үсөнов $700 миллион инвестиция киргизип, ири объекти куруп жатат. Анын бир шериги Бакиевдин небереси. Өмүр бою камакка алынган бул адам акчаны кайдан алды деп бийлик эмнеге суроо жөнөтпөйт. Башкы прокурор акчаны кайдан алып жатат деп эмнеге изилдебейт. Журналисттер жазып жатат, эмне үчүн бийлик реакция кылбайт? Кайда биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет эмне кылып жүрөт? Мейли Курманбек Бакиевди алып келе албасын, Жаныш Бакиев менен Данияр Үсөновду алып келбейби? Эмнеге ушунун баарын иликтебейт? Ал эми Акаевдин 5 иши барда эмнеге сурак жүргүзүшпөйт? Чет өлкөдө мааракелерин өткөрүп, өлкөнү шылдыңдап жүрүшөт, деди Бекназаров. 2018-жылы Беларустун жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов тууралуу маалымат жана анын сүрөтүн жарыялаган. Анын учурда Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы ЖАКсын жетектей тургандыгы, Данияр Үсөнов өзүн Даниил Урицкий деп тааныштыргандыгы айтылган.